Надоело жить под напрягом. Воля хочу. Свобода хочу. Надоело жить под напрягом. Воля шықсаң, власть напрягында. Түрмеге түссең, чернылар напрягында. Жакшы, сонун. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Студиябызга акыркы учурларда соц тармактарда өзүн активдүү алып жүргөн блогер десек болот жана акыркы таптарда кино тармагына ооп келе жаткан актер Азиз Исқақов, жаш талант студиябызга келип отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач эле суроом ушул чыгармачылыкка келген жолуңуз тууралуу айтып берсеңиз, эмне түрткү болду, кайсы нерседен баштадыңыз? ТикТоктон баштаган эми. ТикТок жана рисование, сүрөт тартчумун кичинекейинен, жакшы көрчүмүн. Жанагы тартчумун. ТикТоктон эле түрткүлдүм го дейм. Ошондон эле башталды баары. ТикТок тартып, сүрөт тартып, сүрөт тартканда жакшы көрчүмүн да, аябай. Баары ошондон эле башталды дейм. Кандай контенттерден баштадыңыз? Эмне тартчу элеңиз? Көбүнчө кандай десем, азыр элдер айтат го жиза депчи. Жиза деген контенттерден баштагам. Элге ылайыктуу, элге жакчу, ушундай контент жакчу аябай элдерге. Ошондон баштагам. Кээде бийлеп калчумун, кээде ырдап калчумун, элдерге жакчу. Эң көп көрүүчү топтогон видеоңуз? Маска кийип жүргөн видеолорум бар. Ал где-то 6 миллиондой көрүүчүлүгү жетти да. Тагандай глобальный деп айтсам болот ошол видеолор. Индонезия жана Америка көрүүчүлөр көрдү. Ошол эң көп просмотр ошол эле алды го дейм. Демек ошол видеодон кийин сиз дагы ошол контенттерди тартууну уланттыңыз. Андан кийин ооба. Кандай контенттерди тарттым? Соц тармактуу контенттерди тарттым. Общественный десем. Зордуктоо жөнүндө контент тарткам. Аябай общественный проблема чыгып атса, ошондой контенттерди тартып калгам. Түшүнүктүү. Анан TikToктон кийин Instagramга өттүңүзбү? TikToктон ошо азыр пока тартпай элем. Мурун аябай көп тартчумун. TikTokто азыр 50 миңдей катталуучум бар. Instagramда 100 миңге жакын. 100 миң вообще никак не набралось, к сожалению, десем болот. Кудай буйрса баары болот. 100 миңден ашат го дейм. Буйрса ошого умтулуп келе жатасыз демек. Балалык чагыңыз тууралуу айтып берсеңиз, кандай өткөн, кайсы жакта өткөн? Балалык чагым Каракол шаарында өткөн, өзүм караколдук болом. Караколдун өскөм, окугам. Горький мектебинен окугам. Сагынасыз? Сагынып кетем кээде. Позитивные эти были. Кайсы сабактарды жакшы окучу элеңиз? Кайсы сабактар жакчу? Кандай десем, творческие более. ИЗО, музыка, физкультура. Өзүм баскетболистмин, физкультурадан. Баскетболду аябай жакшы көрөм. Канча 3-4 жылдай бардым го дейм баскетболго. Соревнованияларга катышып, ойноп. Ошол футболду аябай деле жактырбайм, бирок баскетболду жакшы көрөм. Жакшы. TikTokко ошондо мектеп убагында эле тартылып баштадыңызбы? Ооба. Башкача видеолор тартчумун, анда башкача вайп болчу деген тууралуу айтсам. Сиздин стилиңиз тууралуу сөз кыла кетсек, стилиңиз өзгөчө. Бул стилге кандайча келип калдыңыз, кандайча тандап калдыңыз? Караколдо да өзгөчө жүргөн болчумун. 5-6 класста кандай десем, баары эле бирдей эле жүрчү. Ошондой эле жүрчүмүн. Анан 7-8 класстан кийин эле башталды го баары. 8 класста ойлодум эле, может, чачымды боеп көрсөм кандай болот эле депчи. Апам эмне дейт деп. Апам айтчу эме деп. Жок, жөн эле койчу балам депчи.
Анан 23 жылы ошо жылы чачты боётком. Боётсом анан апам айтты, сага жарашат деп. Мага жакты деп айткан. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Ошо мечта сбывается деп коем. Ошол убакыттан бери. Азыр бир аз жүдөп кетет экенсиң. Ухаживать этип ошонун баарын кылып. Кыска эле жүрсөң жакшы экен да. Кыскасы айтканда. Демек, тажап баштадыңыз. Бир аз тажап кеттим. Кандай стилге көбүнчө тартып атат азыр? Жөнөкөй эле, мындай эле карп барап турмун деп коем. Жакшы. Ошол стилиңизге карата дагы жол тасмасы тартылган. Жол тасмасына кандайча келип калдыңыз? Дебюттук чыгарма, дебюттук тасмаңыз болуп эсептелинет. Жеке чакыруу менен чакырып калган мен. Белжар деген байке чыгарган. Асхат байке таппай мындай өзгөчө стилдүү баланы таппай. Белжар байке меня предложил, ошо мени табышты. Ошондон кийин баары башталды. Демек, Инстаграмдан эле ошол контенттерди тартып жаткан учурда, ошол Инстаграмдан эле көрүп, сизди чакырып калышты, э? Асхат байке жактырып калды. Ошол ролуңуз тууралуу кыскача айтып кетсеңиз. Ролум тууралуу эми тилин билбеген бала чет өлкөдө өсүп калган. Азыр аябай актуалдуу проблема болуп атат. Чет өлкөдө өсүп калган балдар эми тилин билбей, проблема кандай десем, ата энеден болот баары. Эми тилин кичинекейизден бери эми тилин үйрөтпөй, ата энеси точнее эми тилин үйрөтпөй. Ошол аябай проблема. Ошол тасмадан кийин жашооңузда өзгөрүүлөр болдубу? Ооба, кыргыз тилин көп билип калгам. Биринчиси аябай жактыма, биринчи дебютум башкы каарман деп эсептелет тоже. Анан экинчиси Кудай буйрса чыгат, тартылабыт. Анан биринчиден жакшыраак болот го дейм, ишенем аябай. Жакшыраак болот го деп. Жана ошондой эле Соз жардамга аттуу триллер жанрындагы тасмага да тартылдыңыз. Ал жакта кандай роль жараткансыз? Ал жакта өзүм да эми унутуп калыптырмын кандай. Кера беле? Керимдин ролун жараткам. Триллер жанрында болгондуктан дагы роль кичине оорураак десек болот. Ага даярдануу этабы кандай болду? Образга кандай кирдиңиз? Образга кирүү негизи аябай оор экен. Ыйлап, коркуп, оор эле экен. Бир аз халтура дагы болду. Акчалардын арасында, менин арасында да халтура көп болгон. Кандай десем, переигр алдым, много аябай калп ойноп калчумун да кээде. Ошону көрдүм экрандан. Анан буду исправляться. Кудай буйрса баары жакшы болот. Алдыда баары. Жакшы, бул тасмалардан кийин дагы башка тасмаларга чакырыктар болдубу? Же болбосо башка проекттерге? Асхат байке Бабник подколбушник деген эмеге чакырган. Фильмге ошоктон да эпизод ойногом. Жана оюн тасмасына да тартылгам. Акта да эпизод. Звукачтын ролун жараткам. Бирок оюн тасмасы аябай жакшы болду. Азыр Инстаграм баракчаңызда канча катталуучуңуз бар? Азыркы учурда 95.000 катталуучум бар. Көчөдө кетип баратканда сизди таанып калган учурлар болобу? Кандай сезимдер болот ичиңизде? Аябай жакшы сезимдер болот негизи. Көрүлөр фильмден таанып калышат, тасмадан. Көрүлөр модельный агентстводан. Сиз моделсизби деп сурашат. Жана блогерсизби деп да сүрөткө түшүшөт.
көбүнчө фильм жагынан кетет, тасма жагынан. Элдерге аябай жагыптыр тасма, жол деген. Аябай таң калып калдым да, карып калганда элдер да таанышат экен. Көбүнчө кичинекей балдар келишет, сүрөткө түшөт. Ошо туугандарым аябай күтүп атат экинчисин. Жол тасмасын. Кечээ айтып койгом, ошо Кудай буйрса чыгат деп, тартылат деп айтсам күтүшөт. Аябай сүйүнүп, сыймыктанып калыштыбы? Жакшы, Instagram баракчаңызда көбүнчө кандай билдирүүлөр келет? Билдирүүлөр? Сообщениялар директке кандай? Ар кандай эле көрүлөр, видеолор жөнөтүшөт, Reels. Көрүлөр, кыздар көбүнчө жазышат. Кыздар жазышат. Тааныша алсак болобу деп. Демек кыздар өздөрү жазышат экен да. Сиз Сиз кандай жооп бересиз аларга? Кээде окуп калам, по настроению да. Жооп берип калам, хорошо деп. Анан айтышат, сиз мага катылып койбойсузбу депчи. Мейли деп коем. Чыгармачылыгыңызга үй бүлөңүздүн көз карашы тууралуу? Аябай сонун карашат, мага ишенишет. Биринчиден апам аябай ишенет мага. Кандай десем, дуа кылат постоянно. Мага ишенет, Кудайдан сурайт. Апам ыраазымын аябай. Ошо мага ишенгенине рахмат. Кудай буйрса баарын кылам. Үй бүлөдө канча бир туугансыз? Үй бүлөдө 4 бир тууганбыз. Улуу агам бар, анан 2 братчикам бар. Мен экинчисимин. Бир гана апаңызды айтып кеттиңиз. Агаңыздын, үйдө атаңыздын көз караштары кандай? Сонун. Братчикам актер болом дейт, тоже ишенет. Сизди көрүп, демек мен да актер болгум келет деп айтат экен да. Жакшы, сонун. Алдыда да кандай пландарыңыз бар? Алдыда музыка жагынан кетсем деп атам тоже. Баштап. Ырдайсыз? Ооба. Жалил Байке менен ыр жазганбыз квест жөнүндө. Ошол Сөз жардамга аттуу киного, ырдын аты тоже квест. Канча көрүүчүлөр болгон, где-то 10 миңдей го дейм, уже жетип калды го. Прослушиваниясы билбейт экенмин. Бирок аябай жакты мага. Чыгармачылыктан тышкары дагы башка эмне менен алектенесиз? Бош убактыңызды кандай өткөрөсүз? Оюн көп ойнойм, компьютерде оюн. Турнирлерге катышып калам. Оюндун аты Counter-Strike. Counter-Strike'да ойнойм. PUBG ойноп калам кээде. Балдар менен ойноп, биринчи место алгам Counter-Strike'дан. PUBG'дан 4-чү место. Жакшы. Досторуңуз барбы? Досторуңуз тууралуу айтып берсеңиз. Эң жакын досум бар, аты Нурзаман. Уже канча 5 жылдан бери сүйлөшөбүз. Караколдон Мектепте чогуу? Жок. Караколдон келдим да Бишкеккечи. Бишкектен келип, мени байкап калды. Аябай өзгөчө бала депчи. Байкап, сүйлөшүп калдык. Өзү 2006-жылкы. Аябай жакын дос мага. Кайсы сапатын баалайсыз көбүнчө? Кандай? Кайсы сапатын баалайсыз көбүнчө? Кайсы сапаты жагат сизге? Жөнөкөйчүлүгүн жагат мага. Кандай десем, аябай простой, позитивный постоянно. Ошол сапаттар жагат мага. Сиз экрандан тышкаркы Азиз кандай адам? Экрандагы менен экрандан тышкаркы. Жөнөкөй эле адам, мындай болуп кеткен адам эмесмин. Жылдыз оорусу менен оорубайсыз? Мындай эле жүрөм, кадимкидей эле элдер болуп.
Андай негизи жакпайт мага. Корком да өзүмчү мындай болуп кетем деп. Жөнөкөй эле адам мен элдерге ушундай эле балдар жагат, мындай жөнөкөйчүлүк менен эле. Жөнөкөйчүлүк кандай десем жеңет деп коем. Ошол. Албетте, жогоруда спорттун баскетбол туру менен дагы алектенип келем деп айттыңыз. Аны уланттыңызбы бул жакка келгенден кийин? Азыр убакыт болуп эч качан уланта албайм. Бишкекке келгенден кийин эле канча 1-2 жылдай бардым го дейм. Андан кийин ошо TikTok башталды, ошондон кийин баарын тартып баштадым. Instagram ошого айланып кеттим. TikTok, Instagramдарда контенттерди кимдер менен чогуу контенттер жаратасыз? Көбүнчө кайсы атактуу блогерлер менен? Так, Лилия Брук, Байенки, Мелис, Русикон деген блогерлер менен жараткам. Да, кандай блогерлер бар? Стэн деген блогер бар. Азыр Америкада, штатта. Дагы ким бар эле? Арген менен да тартканбыз. Аргенбай, Сигма менен да тарткам. Бир видеом бар эле. Блогерлер көп негизи страничкамда. Сиз окууну бүткөндөн кийин Бишкекке кандайча келип калдыңыз? Бул жака окууга тапшырдыңызбы? Окууга тапшыргам, бүткөм. Колледжге тапшыргам. Кайсы окууну бүттүңүз? IT тармагын окуп бүткөм. IT дизайнер. Өзүңүздүн каалооңуз менен эле тапшырдыңызбы же? Ооба. Жакшы көрчүм негизи. Компьютер жагынан окуп. Азыр деле бир аз билет окшоймун, бирок дальше кете албайм бул тарап менен. Эмне себептен? Азыр TikTok менен. Демек сизге көбүрөөк чыгармачылык жакын. Аябай жагат. Чыгармачылык жак менен баары кетип отурат азыр элдер. Келечегиңизде ошол чыгармачылыктан көрөсүз? Да. Кайсы белгилүү актерлорду күнөө тутасыз? Кыргызстан жагынан. Негизи эле кимди көрүп суктанасыз? Если голливудский актерлордон анда Джонни Депп го дейм. Джонни Депп, Корей актерлор жагынан Гони, Лидонук дегендер жагат. Кыргызстан актерлорунан Аскат Сулайманов жана ким бар? Аскат Сулайманов эле го дейм. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бизге Азиз Каков өзүнүн актерлук чеберчилигин көрсөтөм дейт. Анда эмесе кеттик. Надоело жить под напрягом. Воля хочу. Свобода хочу. Надоело жить под напрягом. Воля чыксаң, власть напрягында. Түрмөгө түшсөң, чорнылар напрягында. Жакшы, сонун. Өзүңүзгө кандай кыздар жагат, кандай сапаттарын баалайсыз? Алдыда үйлөнүү планы барбы? Алдыда үйлөнүү пландары пока жок. 26-27 жашка чыксам, анда ойлонсом уже болот го дейм. Кандай кыздар жагат? Жөнөкөй эле кыздар жагат. Аялдык деле кыздар жагат мага аябай. Жөнөкөй эле простой, клуб-клубтарга барбаган кыздар жагат. Үйдө отурган. Ошондой эле кыздар жагат мага. Пока пландар жок. Бутка туруш керек, биринчиден үй алыш керек, машина алыш керек. Андан кийин уже ойлонсо болот. Ал дагы сизге окшоп контенттерди жаратса кандай көз карашта болосуз? Инстаграмда, ТикТокто? Коем 4 буштук деп коем. Нормально эле карайм го дейм. Главное потом хайп кармап, зачем деп атам да. Типа
бар эле ушундай го азырчы. Блогерша, блогер болуп отношения кылып. Андай аябай жакпайт негизи. Жөнөкөй эле айылдык. Жөнөкөй эле айылдык кыздар мага жагат аябай. Негизи мен аябай айылды аябай сагынып бир жума мурун барып келгем. Таза абасын, ошо айыл жагыптыр мага. Барып келдим, сагынып турмун. Демек келечекте ошо айылда эле жашооңузду улантсам деген ойлоруңуз бар экен да. Өсүп келе жаткан жаш балдарга кандай кеңешиңизди бересиз? Шашпагыла, вообще шашпагыла, ни в коем случае. Кандай десем, не напрягайтесь, самое главное. Азыр меники мындай случай болуп атат да. Надоело жить под напрягом. Бойлага чыкса. Ну, я что хочу сказать. Не напрягайтесь. Вообще не торопитесь никуда, ребят. Өзүңөрдү кармагыла. Ошо. Это я могу сказать. Буюрса, келечекте дагы чет өлкөгө барайын деген ойлоруңуз барбы? Кайсы жака баргыңыз келет? Европаны көрүп келсем деп аткам да. Парижди көргүм келет аябай. Азия тарабында Кытай же Япония, Корея ошол жак жагат мага аябай. Вайбы элдерин көргүм келет. Дагы Штатка да барсам болот. Ошол жакты да көрүп. Кудай буйрса баары болот го дейм. Буга чейин кайсы чет жака барып келиңиз эле? Казакстанга деле дейм. Алматыга эле барып келгем, бүттү. Башка эч жака чыга элекмин. Эмне боюнча баргансыз? Жумуш тууралуу, TikTok аркылуу. TikTok аркылуу? Контент жаратуу максатындабы? Ооба. Кандай контенттер жараткансыз ал жактан? Коллаб кылганбыз. Казакстан блогерлери менен. Казакстан блогерлери менен аттарын унутуп калдым уже. Бирок знаменитый эле. Эл таанычу эле блогерлер. Негизи эле сизге кайсы блогерлер жагат? Блогерлерден биздин блогерлерден Арген жагат. Арген аябай жөнөкөй. Жөнөкөйчүлүгүн эле жагат мага. Ошол сапат эле жагат. Давид, тагындай блогерлер бар эле. Асан, Дедлайн Асан жагат мага. Чоң аталамыз. Хайридин. Жакшы балдар негизи. Алар менен дагы чогулуп контенттер тартасыздар. Негизи тартсак болот. Кандай контенттер тартсак болот? Элге жакчу, ар кандай контент тартсак болот десем болот. Солай. Өзүңүз кыздар менен таанышасызбы? Өзүм аябай деле таанышпайм. Почему-то кыздар өзүлөр таанышкысы келет. Подходят сами. Жаныма келип таанышсак болобу деп таң калып калам. Эмнеге кыздар жаныма келишет деп. Мен дедим. Балдар өзү наоборот го. Балдар келишет го. Азыр тескерисинче болуп калган. Тескериси болуп калган. Бул жакшыбы же жаманбы? Жаман го дейм. Что-то туура эмес го дейм. Ошол мага бир кыз жагып калса башкача сүйлөшүп калам да менчи. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Кандай сүйлөшөсүз? Кантип таанышасыз? Чоңуз тааныша алсам болобу деп. Чоң да андай эмес. Көлдөр кыргызча көп деле сүйлөшпөйт азырчы. Баары эле орусча. Орусча сүйлөшөбүз. Кыргызча сүйлөшсөң
билишпейт көрүлөр. Ушундай кыздар да бар. Кандай иштешим? Кадимки деле мындай элдер деле иштешем, мен деле блогерлер кандай иштешет экенин деле билбейм. Сразу эле понтора кетет го дейм. Мындай эле мен сүйлөшүп баскан аябай жакшы көрөм мен. Кофейнядан таанышып, допустим, сүйлөшүп ушундай жагат мага. А сайт знакомствомда чыгып атат го азыр. Тайвинчик деген жок, андай чыкпайт. Аякта башкача нерселер чыгып калат. Не советую. Тиндер, Тайвинчик андай жерлерде отурбайм. Жаштык кезде отуруп калгам, 20 канча, 22, 23 жылдарда отургам. Аны жаккан жок. Азыр деле жүрүшөт, фотомду чыгарып алып калып эле мен депчи. Сиздин фотоңузду чыгарып алып. Ошондой учурлар да болгон. Аларга кайра жазасызбы сиз? Сүрөтүмдөчүр деп. Жок, жазбайт делем. Элдер жазып калат мага эме деп. Сизди ошол жерден көрүп калдым депчи. Аны айтам, жок, бул мен эмесмин деп. Бир случай айтып берейин. Чатурлеткенде эмнеки билесиз да? Балдар менен кээде отуруп калабыз. Реакцияларын көрүпчү. Аяктан отурсам, элдин баары таанышат экен мен. Тасма тууралуу жана блогерлик жактан тууралуу таанып калышат экен. Таң калып калдым. Элдин баары тааныйбы деп. Кээде отуруп калабыз. Көрсөңүздөр болот. Жогоруда сүрөт тартам деп айттыңыз. Азыркыга чейин тартасызбы? Кандай жанрдагы сүрөттөрдү тартасыз? Аниме жанрында тартып калам сүрөттү. Портрет аябай көп тартам. Илхом барда аябай тартам да. Илхом жокто чалып алып калат. Бир разовый эле. Бир ырды коюп туруп тартчу элем. Бир спокойный ырды коюп тартам да кишини. Ошондой илхом келет. Илхом сразу келбейт да. Илхом когда все спокойно, когда бир башкача сезесиң да өзүңдү, ошондо тарткың келип кетет да аябай. Ошо. Ал сүрөттөрүңүздү чыгарасызбы? Эч жерге чыгарбайм. Эч ким көрбөйт. Эч жакка чыгарбайсыз. Кичинекей кезимдеги сүрөттөр бар, бирок ал караколдо калып калган. Үйдө азыр альбом турат. Аниме көп тартчумун. Портреттер да бар. Өзүмдү бир жолу тартып көрдүм, аябай оор экен өзүң тарткан. Телефондо жок го дейм, көрсөткүм келип аткан аябай. Ошол. Үй бүлөңүздө чыгармачылыкка ким кызыгат? Сиз кимди тартып калгансыз? Эч ким кызыкпайт. Жалгыз эле мен го дейм. Үйдөн биринчи чыккан сиз демек. Ооба. Улуу агам чыгармачылыкка аябай деле кызыкпайт. Менден кийин мен прачкам эле го дейм. Ошол аябай жактырып калды чыгармачылыкты менден кийин эле. Мен ага аябай ишенем. Может, актер чыгып кетет го деп жардам берип турам. Ада бутума туруп кетем, Кудай буйрса. Өзүмө ишенем. Апам ишенет. Солай. Жакшы, ушуну менен урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен коштошобуз. Азиз Каковго комментарийде өзүңүздөрдүн жылуу сөздөрүңүздөрдү жазып кетсеңиздер болот. Жүрөкчө басып катталганды унутпаңыздар. Кайрадан амандашканча сак саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар.